Чүй областынын Аламүдүн районунун Озерный айылынын тургуну Умар Козуев 15 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Калемпир, помидор жана капустанын ар кандай түрлөрүн өстүрүп, Бишкек шаарындагы базарларга алып келип, дүңүнөн сатып, үй бүлөсүн багат. Фермердин айтымында аба ырайы суук болгонуна байланыштуу быйыл айдоо иштери белгиленген убакыттан 20 күнгө кеч башталган. Ушундан улам түшүмдүү убагында алуу кыйынчылык жаратып, бул бир топ чыгымга алып келиши мүмкүн деген кооптонуулар бар. Быйыл кар жаап туруп алды. Эмедечи былтыр кар жааган жок эле, быйыл жазында кар жаап ошол погодага байланыштуу ушул кичине кечигип калды. Бир айдай кечирээк бышып калат да эгиндерчи. Азыр бизге Тажикстан, Өзбекстан, Ош ошол жактардан келет негизи. Биринчи бышып, алардыкы бизге караганда жаз эрте келет. Анан кийин алардыкы түгөнүп туруп, биздики ошол жака кетет наоборот. Анан өзүбүздүн местный базарларга сатылат. Аслында Тажикстан, Өзбекстан. Кээде жакшы болгон эме жылдары анан Россия, Казакстанга тартат. Жазгы тала жумуштары кеч башталганына карабастан Умар Козуев быйыл түшүм мол болуп, үй бүлөлүк бизнесине киреше алып келет деп үмүттөнүүдө. Дыйкандын айтымында өткөн жылы пандемияга байланыштуу керектөөчүлөр тарабынан суроо талап азайып, калемпир, капуста, помидорду арзан сатууга аргасыз болгон. Былтыр капусталарды сата албадык эми. Өзүнүн чыгымдарын каптап берди болгон эле. Буяк бушкан менен барса КамАЗдар менен Казакстан чек арасында туруп калат. Же Казакстандан тияга өтпөй калат ошондой. Апрелдин аягына карата Кыргызстанда жалпысынан 375 000 гектарга жазгы өсүмдүктөрдүн уруу себилди. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43 000 гектарга аз. Баарынан да бул жаатта Ысык көл областынын тескейинде жашагандар артта калууда. Кыргыз Эли Мезгилдөө дыйканчылык институтунун башкы директору Жамин Акималиевдин айтымында, жазгы тала жумуштары бир күнгө эле кечиксе, түшүмдүүлүктү 3-5% азайтат. Келиши быйылкы жылдар 10-15 күнгө кечип калды окшойт. Ал эми биздин илимий изденүүчүнүн тажрыйбасына ылайык, эгерде биз сунуштаган туура мөөнөттөн бир эле күн кечип калсаң, бир күндө түшүм 3-4% төмөндөп кетет да. Ошого кесипеден жыл сайын бизде багылып алынган түшүмдүн 30% коромжугу чыгат. Ушундан улам Жамин Акималиев абалдан чыгуунун бир нече жолун сунуштоодо. Мисалы, өкмөт дыйкандарга финансылык жактан жардам берип, жеңилдетилген насыя алууларына шарт түзүшү керек. Ошондой эле фермерлер дагы чыгымга учурабаш үчүн көбүрөөк жерге өсүмдүктөрдү тигиши зарыл. Geçişsek de эгерде мындан ары өсүмдүктөрдү бакканды жакшы уюштурсак, мына азыр мисалы ушул кезде баардык өсүмдүктөргө бир кошумча азыктандыруу берип койсок, азот менен, селитра менен, өсүмдүк бат өсөт да, мурдагы жоготкондору кайра калына келет. Экинчиден, быйылкы шартта сугаттын ролу абдан чоң болот да. Мындай ушундай кечик менен кээде жайында ысык болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сугатты колго алып, болгон сууну үнөмдөп, керек болсо түн ичинде да сугарып, жылда караганда 1-2 көбүрөөк сугарып койсок, анда жанакындай жоготуулар болбойт. Үчүнчүдөн, түшүмдү өз убагында жыйнаш керек. Биз жоготуп алсак, түшүмдү жыйноону созуп туруп алабыз, анан сата албайбыз, сактай албайбыз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 1 230 000 ашуун гектар жер бар. Быйыл буудай, арпа, кант кызылчасы жана пахта көп айдалууда дешет адистер. Нурзада Сыдыкбекова, Ширин Өмүрканова, Денис Ламбек Бейшимбаев, ФНТС.